Бул Ош шаарындагы кол борбордун иштегенине 3 күн болду. 118 кызматына бир суткада 200дөн ашуун жаран кайрылууда. Аларга дарыгерлер кеңеш берип, абалына жараша мобилдик топторго билдирүүдө. Учурда аба ырайынын туруксуздугунан улам сасык тумоо күч алып, тамак оорусу же шамалдап калгандардагы коронавируска чалдыгып калдым деп кооптонуп жатканын дарыгерлер билдирүүдө. Мындай чалуулар түшкөндө оорунун негизги белгилерин сурап, алгоритмге жараша атайын дарыларды сунуштоодо. Дене табы көтөрүлгөн кандай гана жаран болбосун, өзгөлөрдөн обочолонуу жана бет каптагынуу оорунун жайылышын алдын алат. Белгилери болгондо жарандар чалып жатат. Биз аларды мобилдин жашаган жерине бардыгын данныйларды жөнөтөбүз. Ошол данныйлардын негизинде ТСМдин же болбосо мобильный группанын дагылар анализдерди алып, ошол калган обследованияларды өткөзүп жатышат. Бизде контакт жок болуп, бирок пневмониянын белгилери болгон болсо, анда бизде эки жерде спецбольницада жана горбольницанын территориясында сомнительный отделение бар. Жана анализ алынбаган, бирок пневмония болуп жатат. Аларды сөзсүз түрдө стационарга жаткызылат. Учурда атайын 10 орундук түзүлүп, 18 жугуштуу ооруларды дарылоо дарыгери күнү түнү мөөнөт менен иш алып барууда. Катарында илдетке чалдыгып, айыгып чыккандар дагы бар. 118 кызматында жарандарга медициналык гана кеңеш эмес, психологиялык колдоо көрсөтүлүүдө. Көпчүлүк бейтаптар ооруну чочулоо менен курчутуп жатканын ак халатчандар белгилейт. Каладагы кол борборго Ош облусунун бардык аймактарынан жана Бишкек шаарынан дагы чалуулар тынымсыз келүүдө. Тургундар ар кандай ой маселелер менен кайрылып атышат. Азыр баардыгында эле бир суроо, баардыгы эле ошол коронавирус оорусу менен ооруп калбадымбы, ооруп калсам кандай болот деген коркунуч менен кайрылып атышат. Биз аларга консультациядан башка дагы психологиялык жардам консультация беребиз да. Мисалы үчүн бизге кайрылып оорунун белгилерин айта турган болсо, коронавирустун жеңил формалары боло турган болсо, аларды азыр биз үйүндө дарыланганга рекомендация беребиз. Аларды өздөрүнчө самоизоляция деп башка очо комнатага бөлүнүп, идиш аягын, буюм теримин бөлүп, бетине маска тутуп, жаткан комнатасын шамалдатып, желдентип. 118 түз байланыш кызматына кайрылган жарандар көп болгондуктан өкмөт бул кызматтын дараметин кеңейтип, жана чалуу борборлорунун линиясын көбөйтүүдө. Ал эми бүгүнкү күндө 118 ыкчам номери менен биргеликте Ош шаарына бул мобилдик номерлер дагы иштөөдө. Бир гана байланыш эмес, WhatsApp жана башка социалдык тармактар аркылуу дагы кеңеш берилип жатат. Бир телефон чалууда саламаттыгы боюнча атайын даярдалган анкетаны толтуруп, негизги белгилер аныкталганча 15-20 мүнөткө чейин созулууда. Жакынкы күндөрү атайын камералар алынып келинип, видео байланыштагы уланат. Көрүнгөн эле ар нерсе кимди эле угуп жата бербестен, ошо 118 колл центрге бардыгына кайрылып, убагында кеп кеңеш алыш керек да. Азырынча бизде жетиштүү эле. Түнкүсүн 4-5тен калтырып атабыз, күндүзү 10дон ашыгы отуруп атат. Азыр жетиштүү бардык эле. Эч кыйынчылык деле жок. Түнү күнү кайсыл убакта болсо ham кайрыла берсе болот. Кайрылган жаранда коронавируска тийиштүү белгилер байкалса, мобилдик топ жерине барып анализ алат. Бардык кызматтар акысыз жүргүзүлөт. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ.